Салам достор, биздин каналга катталып, лайк басууну унутпагыла. Дос сыяктуу ата эмес, атадай ата. 2 мурунку ата менен азыркы аталардын айырмасын билесиңерби? Кечээги аталар менен азыркы аталардын ортосунда ак менен кара түстөгүдөй айырма бар. Бирөөсү үлгүлүү ата, экинчиси заманбап ата. Бирөө атадай ата, экинчиси достой ата. Бирөө үйдө кадырбарк өкүлү, экинчиси үйдө теңдик өкүлү. Бирөөсү мен өмүрүмдүн акырына чейин сенин атаңмын деген ата. Экинчиси жашооңду адамдай жаша, башка эч нерсе каалабаймын деген ата. Ойлонсоңуз, мурунку аталар кандай аталар эле? Алардын баскан турганы дагы нарк насилдүү эмес беле? Алардын сөйлөттүү сөздөрү эркек адамга ушунчалык жарашып, өз ара курган маектери алардын токтоолугун айгинелеп турчу. Эстеп көрүңүздөрчү, эски муундагы чоң аталар дайыма чөнтөктөрүнө момпосуй салып жүрүп, жанына келген жаш балдардын башынан сылап момпосуй таратышчу. Мен абдан жакшы эстеймин. Мисалы, мечит менен биздин үйдүн ортосундагы жолдон жолуккан ар бир атадан момпосуй алчумун жана аны мечитке чейин жеп барчумун. Мечит чөйрөсүндөгүлөр да өзгөчө абдан бир урмат сыйлуу эле. Тилдери таттуу, көңүлү жайдары, ошол аталар пайгамбарлардын окуяларын айтып бергенде, балдар болсо кунт коюу менен угушчу. Же болбосо эстейсиздерби, карыялар чогулуп отуруп алышып, өздөрүнчө кызыктуу кеп курушар эле. Алыстан чуркап келген балдардын чөнтөктөрүн таттууларга же жемиштерге толтурушчу. Эсимден кетпейт. Раматылык атам көп иштечү, бирок үйдө жоктугун эч билгизчү эмес. Апа, атам кайда деп сураганымды эстей албайм. Жашоо коом менен бирге болчу. Атам ишке кеткенде кошуна байке бар эле. Атамдай сезилчү, боорукер, токтоо, же болбосо бир көчөдө чогуу жашаган бардыгы ишенген мугалим. Жоро жолдош, дос көп болчу. Атанын жоктугун эч убакта сездиришчү эмес. Көчөдө туура эмес жүргөнүңдү көрүп калса, жакшысыңбы деп маңдайыңан сылап, жылмайып караган айыл дүкөнчүсү бар эле. Азыр болсо үйдө, мечитке бара жаткан жолдо момпосуй тараткан чоң аталар, мечитте пайгамбарлардын окуяларын айтып берген аталар, бакчаларда балдардын чөнтөктөрүнө таттуу момпосуй салган карыяларыбыз жакшысыңбы деп сураган айыл дүкөнчүсү жок. Жашоо кандай өзгөрсө да жоготпой элек. Ошол аталарды, мугалимдерди, көчө дүкөнчүлөрүн бул жоготуу ар бирибиздеги рухий байлыгыбыздын бөксөрүүсү менен кошо келди окшойт. Үй бүлөдө эркектердин орду жеңил ойго айланды. Кайсы ата менен отуруп сүйлөшсөм да, эч сурабаңыз, убакыт ушунчалык тез өтүп жатат. Балдар уктагандан кийин үйгө барып, эртең менен алар турганга чейин жумушка чыгып кетемин, дечет көпчүлүгү. Энелерчи, чарчадым, күчүм жетпей жатат. Балдарды да, өзүмдү да караганга шайым жок, кыйналып кеттим деп кейишет. Күнүмдүк жашоонун түйшүгү аталарды балдарынан да, энелерден да ажыратты дээр элем. Бирок антип да айта албаймын. Кечээги аталардын да иштери бар болчу, бирок мечитте пайгамбарлар жөнүндө айтып бергенге убакыт табышчу. Болуптур, эми кайда ал аталар? Аталардын колу бош эмес, абдан көп иштери бар. Бардыгы балдарын убакыт бөлө албагыдай маанилүү иштер менен алек. Мындай көп иштин бир гана чечими ата баласын сейилдетип алып чыкканда, баласынын алдында милдеттүү экенин билип турса да, аз болсо да саз көңүл буруп, жатам балама деп өзүнүн жүрөгүн ырахатка толтуруп шылтоо табат. Тилекке каршы балага убакыт бөлүп кароодо көпчүлүк ата баламды достой көрөмүн. Ал эмес газет окуп жатып деле балам менен маек курам деп өздөрүн жоошутушат. Ата мага эч убакыт бөлбөйсүң, сен жокто бук болуп жатам дегенде көңүлү ток гана
Кызым, балам, 2 жума мурда бардык эле го паркка. Дайыма бара албайбыз. Көп иш бар, анын баарын жасашым керек, дей калат дароо эле. Ата деген мындай болбошу керек. Эч ким таарынбасын, капаланбасын. Бирок мындай ата эмес. 2 жума мурун паркка барганын баласын эстетип, милдет кылган ата келечектен коркушу керек. Эгерде сиз балаңыз үчүн 2 жумада бир жолу паркка барганга убактыңыз жок ата болсоңуз, анда эртең сиз каарылар үйүндө болуп калсаңыз, анан 2 жумада бир жолу бир букет гүл менен көргөнү келген балаңызды эстеңиз. Ал эле эмес, көрүшүү убактысы бүткөндө, уулум, кызым, мага эч убакыт бөлбөйсүң, бул жерден жалгыз жадап кеттим дегениңизде, ата деги эмне дейсиз? 2 жума мурда келдим эле го. Дайыма келе албайбыз да. Жасай турган көп ишибиз бар эми. Деген балаңыздын, кызыңыздын суроосуна капа болбошуңуз керек. Атадай ата болуу аталарга кандай сонун жарашат. Бала үчүн убактысын бөлө албаган, бошобогон ата модасы рухубузга кандай сиңип кеткени белгисиз. Азыркы убактагы аталардын бардыгы сүйлөшүп алышкансып, бир ооздон аз көрүшсөм да балдарыма жеткиликтүү көңүл буруп жатамын. Алар менен дос сыяктуумун деген сөздү бетине жамынып, чыныгы аталык милдетинен качып жатышат. Атанын милдети баласы менен дос болгонунда эмес, баласынын чөйрөсү менен достук мамиледе болуп, баласынын жөндөмдүүлүктөрүн эске алып, ага көп нерсени үйрөтүү болуп саналат. Балдар аталарын достой эмес, атасындай сезишкенде гана бактылуу боло алышат. Атанын болушу бала үчүн орду табылгыс бакыт, бейпил жана ишеним чөйрөсүнүн булагы болуп саналат. Менин канчалык көп ишим бар болсо да, балам үчүн колумдан келгендин баарын жасап жатамын деп айтканга акыңыз жок. Эмнеге анткенге акыңыз жок? Ойлоп көрүңүз. Мисалы, дарыгер оорулууну карап жатып, кычкыртек жаздыкчасынын жардамы менен дем алып жаткан оорулуунун кычкыртегин алып салып, капаланбаңыз, сизге көп убакыт бөлүштүрө албаймын, көрүп турасыз, абдан көп ишим бар. Кычкыртекти берүүнү токтотсом да, сиз эч бир кайгырбаңыз. Улам анда-санда бир келип, кайрадан кычкыртек менен дем алдырып, улам келген сайын сиз менен көбүрөөк сүйлөшүп турам, десе оорулуу: "Ооба доктор, сиздин ишиңиз көп турбайбы? Мен кычкыртексиз деле дем албай сизди күтүп жата турам", дей алабы? Оорулууга керек болгон эң башкы нерсе дарыгердин ишинин көптүгүнөн улам колунан келишинче кычкыртек менен дем албай, кыйналса да күтүп жатып туруу эмес. Анын өмүрүн сактоого абдан зарыл эң алгачкы жардам болгон кычкыртек менен үзбөй дем алдыруу болуп саналат. Ушул сыяктуу эле атадан балага керек болгон көңүл буруунун биз салыштырган жогорку мисалдан эч кандай айырмасы жок. Ата баласынын жанындагы көрөнүктүү эч нерсе кылбаса да, оорулуунун кычкыртек менен дем алганда эс алып калганындай, бала да атанын жанында бактылуу жана кенен дем алат. Анткени Аллах аталарда бейпилдик сезимин балдарына бере ала тургандай жөндөмдүүлүктү жараткан. Балдар мектепте бири-бири менен тирелишип калса, менин атам сенин атаңды жеңип коет деп аталары менен мактанышат эмеспи? Демек ата кубат, ата бейпилдик, ата жашоо берген аба сымал. Атасыз чоңойгон балдарда жүрүш-туруштун бузулганы байкалат. Күнүмдүк иштер менен балдарга жеткиликтүү көңүл бура албай жатабыз деген шылтоого жамынган аталардын балдарында жүрүш-туруштарынын терс жактары пайда болот. Атасыз чоңойгон балдар бир жактуу багыт алуудан кыйналышат, эрксиз жана чыдамсыз болушат. Чыгарган чечимдерин 1000 жолу карап чыгышса да, бирок баары бир ийгиликсиз болушат. Мындан улам көңүлдөрү ооруп калат. Мындай балдарга ишенүүгө болбойт.
мүнөздөрү тез өзгөрүлүп, бир күнү башкача болсо, экинчи күнү такыр башкача болушат. Айрыкча кыз балдарына аталык милдетин аткарган аталарга айта турган болсок, кыз балдарыңызга таалим берүүгө келгенде атанын баалуу милдеттерин аткарууда жумуш деп алмаштырбаңыз. Анткени кыз баланын атадан ала турган сезимдери абдан маанилүү. Кыз баланын мүнөзү табиятынан уяң жана назик болгондуктан, атасынан ала турган тарбияда камтылган эрктүүлүк менен чечкиндүүлүктүн мааниси абдан чоң. Мисалы, атанын кыз баласыны кучагына алып чачын тарашы, сылоосу аталык жылуу мээрим болуп саналат. Жана ушундай аталык рух менен суугарылган кубатты бала башка эч жерден ала албайт. Атасынын жанында сезген бакубатчылыкты эч бир нерсе менен салыштырууга болбойт. Атасы чоңойгон көпчүлүк кыз балдарда кеңири тараган жүрүш-турушундагы адепсиздикке төмөнкүлөр кирет. Тартынчаактык, чечкиндүүлүктүн жетишпестиги, ички дүйнөсүндөгү бейжай сезим жана орунсуз тажаалдык карышкыр тумандуу күндү жактырат. Азыркы жашообуздагы рухий баалуулуктардын бөксөрүп жатканын эске алып, буга терең маани берип, анын урунтуу каталарын жоюу менен идеалдуу ата-эне болуу темасын кайрылып келишибиз керек. Кандай кылуу керек? Иш, түйшүк, тиричилик маселеси чын-чынына келгенде жөн гана шылтоо. Тилекке каршы, бул шылтоо биздин азыркы күндөгү кабылдообуз боюнча абдан маанилүү шылтоо болуп калды жана убактылуу да эмес. Үйдө энени ар дайым балдары менен калтырып коюп, же балдарга мурунку жумада бардык го паркка деп жоошутуп шылтоо айтууга атанын эч бир акысы жок. Кайдыгер мамиле жасалган балдарды Аллах коргосун, көчөдө карышкырлар азгырат, эсиңизде болсун. Коомдогу жашоо ата-энени идеалдуу ата-эне болууга түртүүсү керек. Балага билим берүүбү же баланы тарбиялообу? Мектепте катышып жүргөн чогулуштарда энелер эң жакшы билимди балдарыбызга кантип бере алабыз деген суроолорду берип, балага туура маңыздуу билим берүүгө ылайык кеңештерди сурашат. Чындыгында энелер балага билим берүү деген сөздүн түпкүрүндө баланы тарбиялоону айтып жатышат. Анткени бардык энелер балдарынын эң жакшы адеп-акылакка болушу үчүн аракет кылышат. Бул адеп-акылак балага мектеп билим берүү эмес, баланы тарбиялоо болуп саналат. Жакшы билим алган бала жакшы тарбияланган бала боло алабы? Бир ата өзүнүн жашоосунда жетпей калган ийгиликтерге баласынын жетүүсү үчүн бардык күчүн анын билим алуусуна жумшайт. Баласына кичинекейинен баштап жакшы көңүл буруп, убагында бардык камкордуктарды көрүп, колунан келишинче билим берет. Билим алууда баласы ийгиликтерге жетишет. Баланы көргөндөр таң калышат. Анткени бала жаштайынан эле автобустун ичиндеги жүргүнчүлөрдүн чөнтөгүндөгү акчаларын эч ким байкатпай уурдап, ал эле эмес кайрадан ордуна коюп коюуга да жетишет. Атасы баласынын мындай ийгилигине сыймыктанат. Анткени өзү да кичинекей чагында уурулук боюнча бир нече жолу милицияга кармалган. Түрмөдөгү оор күндөрдү көрбөсүн деп баласына билим берди. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр, бул бала жакшы билим алганбы? Жооп: ооба, бул бала абдан жакшы билим алган бала болот. Кыскасы, билим жагынан ийгиликке жетти. Макул. Анда бул бала жакшы тарбияланганбы? Жооп: жок, бул бала жакшы тарбия алган жок. Бала тарбиясы менен балага билим берүүнүн ортосундагы айырмачылык эмне? Сөздүн маанисин терең иликтеп, кептин кайсы багытта экенин назар салалы. Жөндөмдүүлүктү, шыктуулукту жана тажрыйбаны үйрөтүүнү билим берүү дейбиз. Жакшы билим алган бала эстүү, жөндөмдүү, шыктуу жана тажрыйбалуу бала болот. Кыскача айтканда, уурулукту мыкты өздөштүргөн бала уурулук билимин жакшы үйрөнгөн болуп саналат. Начар билим алган бала аны илимге сугарган адам тарабынан ошол билимди жеткиликтүү ала албаган бала болот.
Негизги маанини билимдин мазмунуна жана темасына эмес, билим алган балага кандай илим кандай деңгээлде сиңет, мына ушуга беришибиз керек. Ушул көз караш менен алганыбызда билим алган адамдын жаман адам болгондугунда эмес, билим берүүдөгү натыйжасыздыкта негизги көңүл бурушубуз зарыл. Анда бала тарбиясы деген эмне? Тарбия деген сөздүн түпкү маңызы баланын рухий дүйнөсүнүн баалуулугун жана материалдык маселеге келгенде да баланын жөндөмдүүлүгү менен талантынын калыптануусун түшүндүрөт. Жогорудагы мисалдагыдай жакшы уурулуктун тарбиясын алган баланы жакшы тарбия алган баланын катарына кошо албайбыз. Бала материалдык жактан көз каранды болгон кыянатчылыкка жакшы үйрөнгөнү менен руханий өнүгүү жагынан артта калат. Мына ошондуктан балага билим берүү жана тарбия берүүдөгү эң маанилүү нерсе алдыга коюлган максат. Максаттын маңызы билим берүүдөгү ийгилик. Бул келтирилген мисалдагы ата баласын тажрыйбалуу, ууру кылып тарбиялоону максат кылган. Чарчабай эмгек кылуунун артынан максатына жетти. Бул жагын алып караганда балага тажрыйба үйрөтүлдү десек болот. Бирок жакшы тарбия алды дей албайбыз. Бала тарбиялоодо максат койгонго чейин убакыт өтө маанилүү. Ал сунуш өзөгү деп аталат. Баланы тарбиялоодогу сунуштун маңызы болгон эрежелерге маани берилсе, бул аракет балага билим берүү эмес, бала тарбиясы делет. Жогорку мисалда келтирген кыянатчыл ата мен баламды мыкты уурулукка тарбиялаймын дегенинде, албетте анын маңдайында эң биринчи болуп эле тарбия эрежелери турат жана ата баласын туура тарбиянын эрежесине салынган принциптердин жардамы менен ууру кылып чоңойто албайт. Ата тарбиялоонун ыкмаларына каршы чыгып баласын ууру кылып чоңойтконго аракет кылса, анда аны адептүү эмес жүрүш-туруш деп атайбыз. Кыскасы, бала билим алууда ийгиликке жете албаса, ал бала адептүү жүрүм-турумга ээ боло албайт. Же болбосо билим алууда ийгиликке жеткен убакта да коомчулуктун, бийик маданияттын, тарбия таалимдин эрежелеринен тышкаркы жүрүш-туруштагы адамды тарбиялуу адам деп эч качан айта албайбыз. Баланы тааныбай туруп тарбия берүүгө болбойт. Эч бир бала башка балдарга окшош эмес. Жааган жамгырдын тамчылары бири-бирине окшош болсо, ал эми балдар бири-бирине эч качан окшош боло албайт. Булар бир тууган болгон күндө да ар биринин мүнөзү, кыялы ар башкача. Балдардын мүнөздөрүнө өз-өзүнчө маани берилбесе, алардын ар биринин табигый жүрүш-турушундагы айырмачылыкты тааныбай туруп, бала тарбиясына жалпыланган мамиле жасалса, анда уядан шумкар болуп чыгуучу балапандын бир канча убакыт өтүп коркок каргага айлануу коркунучу пайда болот. Шумкар коркок каргага кантип айланды? Жаралуу бир шумкар каарыган аялдын бакчасына конду. Каарыган аял жүдөгөн кушка боор уруп, мээрим төгүп багууга алды. Курсагы ачкан куштун алдына балдары үчүн даярдалган буламыгын койду. Куш алдына коюлган табакка тумшугун салаары менен кайрадан тез эле башын тартып алып туруп калды. Буламыкты жеген жок, анткени шумкар эт жечү. Аял куштун булабагын көрүп кайгырды. Ай байкушум-ай, тумшугуң узарып отуруп ийрейип да кеткен турбайбы? Ушу жуп-жумшак буламыкты да жей алган жоксуң. Сенин мурунку кожоюнуң Аллахтан коркпойбу? Тумшугуңду да оңдоп койбоптур, деди да колуна кайчы алып шумкардын тумшугун кесе баштады. Сордуу куш аялдын колунан бошонууга канчалык аракет кылса да чыга алган жок. Ошентип куштун тумшугун кесип салды. Шумкар тарбалаңдап жатканда каарыган аял анын канаттарын көрүп, "Ах, сени эски кожоюң сага эч бир карабаптыр. Канаттарың калдаңдап, деги кантесиң? Кээ бири узун, кээ бири кыска" деди. Ушундай сокур ой жүгүртүп колуна кайчы алып, куштун канаттарын оңдой баштады. Ал эми жааны ооруган куштун аялдын колунан кутулуу аракети текке кетти. Амалсыз куш аялдын колунан конуп отуруп, текөөрү менен анын колдорун апчыды.
Куштун канаттарын тегизеп жаткан аял колуна кирген тырмактарды көрдү да: «Ай, мурунку кожоюнуң кандай мээримсиз. Бир жолуда текөөрлөрүңдү тегизебептир. Карачы, кандай түрү шумдук текөөргө айланган», деп Шумкар ууга чыкканда колуна турган тырмактарын шарт-шарт кесип салды. Белимсиз аялдын колуна мындай кордукту көргөн Шумкардын көздөрү жашка толду. Аял анын бул абалын көргөндө каарданды. «Эч кимге жакшылык жарашпайт. Мен жакшылык кылсам, куш ыйлап жатат», деп сүйлөнүп колундагы кушту «Кет, бар билген жагыңа», деп эшикке чыгарды. Шумкар учканга аракет кылды, бирок канаттарын кесилгендиктен уча алган жок. Оорусуна чыдабай жерге конгусу келди. Текөөрлөрү кесилгенинен жерге кона алган жок. Боюн жакын жердеги жер төлөөнүн артына таштады. Кең асманда кайкып учуп, чоң жырткычтарды кармаган Шумкар мынтип билимсиз аялдын колунда каргага айланды. Мына көптөгөн ата-эне бул билимсиз аял сыяктуу балдарын ички дүйнөсүн терең түшүнө албагандыктан бүркүт сымал балдарын каргага айлантып алышканын билбей калышат. Бала тарбиялоонун алгачкы жана бирденген бир маанилүү булагы баланы тааный билүү болуп саналат. Балаңызды кайрадан тааныңыз. Альберт Эйнштейнди билесиздер. Дүйнөдө эң акылдуу адам катары таанылган немис элинин белгилүү физиги. Эйнштейндин балалык чагында мугалимдери да, ата-энеси да жеткиликтүү тааный алышкан эмес эле. Мугалимди дайыма атасына: «Балаңар окуй албай, башка балдар үйрөнүп алган темалардан артта калып жатат», дечү. Эйнштейндин атасы мектептеги мугалимдердин бул сөздөрүнөн тажап, баласын мектептен чыгарып алып, жок дегенде бир кесиптин ээси болсун деп кесиптик мектепке берет. 12 жашына чейин баласынын билим алуу маселелери менен алектенген ата баласы дүйнөдөгү эң акылдуу адам болоорун сезген эмес. Эгер аны билгенинде баласына ачуусу келген сайын «Сендей келесоо бала бул дүйнөдө жарала элек» деп кыйкырмак эмес. Эйнштейнге мектеп көңүлсүз болчу. Анткени мугалимдин үйрөткөн темалары ага кызыксыз эле. Ошол жылдары дыйканчылык кеңири тараган Германияда уй кантип саалат, топурак кантип жетилет, дарак кантип сабак алат деген сыяктуу темалар үйрөтүлчү. Эйнштейн үчүн булар маанисиз нерселер эле. Ушундан улам мындай темаларга көңүл бура алчу эмес. Ал ааламдагы теңдик кантип кылдаттык менен курулганына, заттын түзүлүшүндөгү маанилүү мыйзамдар кантип калыптанганына кызыкчу. Арадан жылдар өтүп, Эйнштейндин башкалардан айырмаланган талантын билингенден кийин, билим дүйнөсү анын ар бир сүйлөгөнүнүн ичине демдерин катуу менен уга башташкан. Ошентип өкүнүчтүү нерсе, жер жүзүндөгү башка балдарга Эйнштейнге конгондой бак конгон эмес эле. Сабагын өздөштүрүүдө ийгилиги жетпеген көптөгөн балдардын алиги Шумкардыкындай болуп текөөрлөрү, тумшуктары, канаттары кесилип жатты. Бирок бул балдардын ачылбаган зарыл жөндөмдүүлүктөрүн ошол бойдон жабык калганын билишкен жок. Бир эле Эйнштейн эмес, окшош тагдырды башынан өткөргөн көптөгөн балдар болду. Мисалы, анын бири Ван Хох, дүйнөдөгү таанымал сүрөтчү. Ван Хохтун картиналарын теңдессиз маанилүү болсо да, анын жашаган чөйрөсүнө эч ким баалап карачу эмес. Ал эле эмес, аялы да бир күн ага: «Бул пайдасыз иштериңди таштап, адамдай болуп бир жумушта иште. Акчаны кайдан болсо да таап кел. Үйдө тамак жасай турган эч нерсебиз калган жок», дегенде абдан жинденип, ательесиндеги 10дон ашык сүрөтүн бир кесим нан үчүн саткан эле. Ошол заманда нандын бир сындырымына сатылган сүрөттөр бүгүн кимдин колунда болсо аны ээси чексиз байлыктын кожоюну менен барабар болуп отурат. Балдарын эң жакшы тааныган бул эне. Баласынын шыгын ачууда эне атадай кеңири маалыматка эч ким ээ эмес. Айрыкча энелер балдарынын төрөлгөн күнүнөн баштап анын улам ачылган таланттарын көрө билишет. Балдарынын бул жөндөмдүүлүктөрүнө жөнү жок жерден кайгырып, аны жаап салбастан, баладагы болгон шыкты андан ары карай өстүрүүгө болгон аракеттерин жасоолору керек.
Мына ошондуктан ар бир ата-эне көңүл бура турган башкы нерсе эне курсагындагы баласынын психологиясына чоң маани берип, төрөлгөн күнүнөн баштап баласынын жөндөмдүүлүктөрүнө көңүл бурушу керек.